Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кыргызстан Чилек каналына менин апам көрсөтүүсү. Мен кызматыңыздардан Назира Бердигулова. Бүгүн биз баарыбызга белгилүү болгон Кудул эжекебиз Кыргызстанда ушул кудулдукту алдыга ат салдырбай баарына популярдуу болгон, эле кыргыз эли маданият мыкты кызматкерин берип койгон Кыргыз Республикасынын маданияттын мыкты кызматкери Назира Жетигенова эжекебиздин үйүндө коноктобуз. Биз бүгүн болсо Бермет апабыз менен маек кылмакчыбыз. Бермет апабыз ушу Назира эжеке кичинекей кезинде кандай кыз эле, деги эле ушул кудулдукка кичинекей кезинен бери кызыккан, ушул туурасында айтор кандай болгон кичинекей кезинде ушул туурасында кененирээк маалымат берет бизге. Биз менен чогуу болуңуздар. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен Ноорус майрамда отуруу аркасынан биз дагы кирип келдик. Кандай жатасыздар? Куш келипсиңер. Жакшы. Өзүңөр кандай келдиңер? Биз жакшы эле келдик. Эшиктеги аба ырайы баарыбыздын маанайыбызды көтөрөт. Айтсаңыздар, ушу сиздердин кезиңиздерде Ноорус майрамын кантип тосуп алчыңыздар? Ноорус майрам деген 7 таамдын немесин кошуп, неме көчө коё деп койчу да, ошондой жасашты. 7 түрлүү немелерден кошуп. Сүмөлөкпү? Ал сүмөлөк ал неме оштук таласта неме кылат. Жана арпаны күйшөп, арпа, эт, туз, май, пияз, айран, суу ошондо 7 болот да. Баарын аралаштырып тамак жасайт беле? Баарын аралаштырып жасайт. Аябай сонун болчу да. Ошондон биздин апалар неметенен арчатып өтүп, жаңы жыл келди, эски жыл кетти, аман эсен бололу, элибиз тынч болсун, токчулук болсун деп ошентип неметенен элге кыдыртып берип Ноорустой майрамдайт элеңиздер. Жаңы жыл, жаңы жылды. Кыргыздын жаңы жылда жер жагылып, чөп чыкты, желин сазып, сүт чыкты деп ошентен неметип. Ошол майрамдар эсиңиздеби азыр? Менимби? Эсиңизде Биринчи эл журт менен учурашып алайын. Биринчи сиздер менен саламатсызбы? Рахмат ушинтип эл менен биздин мусулмандын жаңы жылында, Ноорус майрамында ошо сонун майрамдык маанай менен бүгүн биздин үйгө келип калыпсыңар, куш келипсиңер. Анда болсо бардык кыргыз элимди Ноорус майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Жана ошондой эле учурдан пайдаланып апамды, сиңдимди, Назираны чоң рахмат. Жана ошо бардык эле бүгүнкү биздин үйгө келген конокторго чоң рахмат. Бүгүн бизди ушу эстеликке менин апам деген сонун теле берүүсү жана ошондой эле автору Назира Бердигулова, сиздерге чоң рахмат. Биринчи эмес экинчи жолу келип атасыз. Бейишенен таманда дегендей ушинтип апаларыбызды төрдө отургузуп, ар бир үйдө апабыз төрдө отуруп үйгө жарык берип турсун, апалар аман болсун. Анан ушул Ноорузда Кыргыздын жаңы жылы, мусулман жаңы жылы деп коет, жаңы жылда бардык жаңы нерсе болсун, жаңы үйлүү болгула, жаңы машинелүү болгула, жаңы кийимдүү болгула, жаңы ойлуу болгула. Ошол бүт жаңы нерсени каалайм. Жана ошондой эле Кыргызстаныбызда токчулук, молчулук, ушул жанагы жаман оорулар башка жактан келбесин. Илгерки эле Кыргыздын оорусу эле болсо, албетте пенде болгондон кийин ооруп келебиз. Ысык суук деген эле оору менен койду майы менен айыгып кетейли. Ошондуктан жаман оорулар чет мамлекеттен бизге келбесин. Ошол өзү эле кетсин, өз башында кетсин, ушул башка жака кетсин, эч кимге дүйнө жүзүнөн ушул жоголсо, ошого тилектешилим. Апаңыз жогоруда айтып бербедиби, биз ушундай 7 түрдүү ингредиенттери кошулуп тамак жасачу деп. Ошол тамакты жеп калдыңызбы? Жок, мен анда кичинекей болсом керек. Жок, апам ал өзүнүн кичинекей кезин айтып берди окшойт, Анда биз Балдарыңызга жасап берген жоксузбу, Бермет апа? Андан жок болуп калды да, кийин биз өзүм апам жасачу да ошо. биз кичинекей кезибизде Ноорус майрамы жок болчу да. Жок болчу да. Анда 9-май, 1-май, 7-ноябрь ошол парадтар барчубуз. Назира эжеке, канченчи балаңыз? Назира 5-чи. Кош бойлуу кезиңизде Назира Назира айым канченчи балаңыз? 5-чи балам. Кош бойлуу кезиңизде кыз болоорун билчиңиз беле? Жок, билчү эмесмин. Анда узи жок да. Узи деген жок. Көчөдөгү апалар эле узи болчу эле ошол кезде. Неме болот го, неме кыз бала неме болот. Жалпак болот. Эркек бала тик болот. Иштерине билип коюшчу да. Жайылып турса, кыз төрөйт экенсиң да, андай тик болуп турса, эркек бала деп коюшат. А мен эмне тик болчу элем.
ошо анан ошону деле ойлоп отурмун. Жок, тиги папам раматылык атам айтып беришкен да. Мен 3 бала, 3 кызды болом депчи. А менен улуу 2 кыз, 2 уул бар да. А мен 5-чи болом, анан эркек бала болот деп. Эмеге мен төрөлөрдүн астында кеткен папам эмеге командировкага ушул бир жака кетип калыптыр. Анан мен үйдө төрөлүп турмун да. Үйдө төрөлдү эле. Печканын Кайненем мындан улуу кызды көндүрөйүн деп айылга барып тыштап келейин деп барсам эле кайненем ооруп больницага жатып калбады. Анан ошол жерде 2 койкалык неме бар айылда. Медпункт. Анан ошол жерге эле бар деп кайненем ошентти да. Анан эми кызым 2де да, каяка тиштейм. Анан ошо менен эртең менен эле толгоо башталып калыптыр. Анан Алина 10 жашар болчу. Анан Назгүлдү көтөрүп алып нары 2-чи көчөдө кайненемдин немеси бар болчу, келини. Ошону чакыр деген да. Анан ошого жибердим. Анан тиги акушерканы чакырып уже неме какана жарылып калды да. Анан ай бол келгиле, какана жарылып калды. Ой, келесо 5 тууган эчтеке көрбөйсүң. Бас үйгө отур. Жатта калды. Анан алар келгенче эле түшүп калды. Үйдөн төрөлүп калдыңызбы? ошон үчүн меникини эле билбейт да канча килограмм. Анан канча салмак менен төрөлгөнүн билбейсиз, салмак коюп билбейт. Даже менин эмемде, паспортумда мен 2 тууган күнүм бар да. 24-апрелде төрөлгөм. Анан раматылык ошо атам эркек бала деп күткөн да аябай. Анан биздин папамдын атамдын бир туугандары дагы бүт апрель айында, и биздин үй бүлөбүздөн 4-өбүз апрель айында да. Анан ошо күбөлүкаларга барганда апрелдин канчасы эле 21 белекетинде 20 деп жазып өтүштү, ошо менен 20 болуп калган да. Атам 24-тө. А бирок сиз 24 билбейм, 20 деп жазып өтүштү деп коюптур. Демек 24-ндө анан 20-сында 2 туулган күнүн айтып турбайсыздарбы? Анткени 20-сы досторум менен, 24-тү үйдөгүлөр менен. Жакшы. Демек 5-чи балаңыз турбайбы? 5-чи. Курсакта жатканда эле тыпырчылачу эле, кандай эле активдүү эле. Анткени Назиреже жашоодо аябай активдүү го, мындай дайыма позитивди кармай, дайыма мындай эч бир мындай сыр билдирбей, жашоодо күчтүү аялдын образын мындай элес калтырат да. Тентек, кичинекей аябай тентек болчу. Эркек балдар менен ойночу. Көйнөк деген кийчү эмес. Шымданып, көчөдө балдардын баарын сыгырын айланчу да. Чүкө ойноп бересизбет. Тиги баланы азыр мен мамамдын сөзүн бөлүп кетейин да. Баланын азыркы эме медицина өнүкпөдүбү? Бала эненин ичинде курсакта жатканда эле сүйлөшүп ошо бала баардык нерсени түшүнөт экен да. Ал кезде караңгы медицина өнүгүлөт. Анан ошондо атам эми эркек дей берген, мен ошончо эркек эмес болуп калгам да. Анан ошо жана айтып атпаймынбы, мамамдын сөзүн эме аралжы деп коелу эле. Папам ошо командировкага кеткенби, мен төрөлөрдүн астында. Анан кеткенден кийин достору тамашалап коюптур, эркек балалуу болдуң депчи. Анан менин атымды кылычтай куруш болсун деп Кылычбек деп коюптур да. Анан папам келгенче 1 ай менин аты жок жатыптыр. А мамамдар болсо ошондо Айгүл беле. Айгүл деген ат мода болуп атыптыр. Менин атымды Айгүл коймок экен да. Анан Сиздин төрөлгөнүңүз өзүнчө эле бир кино го. Менден аталаш тууганыбыз 12 күндө, 13 күнү эртерээк төрөлүп, анын атын Айгүл коюп койгон, анан менин атым жок жатыптыр да. 1 ай. Ооба, анан атам келгенден кийин Назираны ким койду эле? Мен койдум. Бир гинекологбу? Ошонун атынан ушуп гинеколог. гинеколог врач бар экен, кыйын, ошонун атынан Назира деп ошентип коюптур да. Анан эжеме да уйкаштырып Назгүл Назира деп. Биринчи Атак мен өзүм атым Кылычбек деп коюм. Биринчи класска өзүңүз жете эле алып бардыңыз беле? Ооба. Анткени ал кезде жана кайын журт менен жашачу эмес беле? Балким чоң апасы жете эле алып. эле жашачубуз. Чоң апасы жете эле алып. Таластын кайын журттарымдар айылда болчу. Коммунизм деген жок. Биринчи класска кандай алып бардыңыз жете эле? Биринчи класска ошо баарыбыз скул алып, неме ата-энелердин баары барып, орус класска бергем да. Орус класста окудуңуз. Нулевой класста. Анан кийин кайра немесе орус класска орун жок болуп калыптыр. Ал кезде орус класс деген неме болчу да. Бул неметип жини келип мен эмне бияка бересиң. Анан ошол окуп калды ошо биринчи класс. Жакшы окутчу. Тентектиги аябай сонун болчу. Бир коро суус бар эле. Мындан улуусун тээп салса да мындан каччу да. Неме тооктор туалетке эле кирип барып эле жумурткасын алып бакырлары бак деп эле. Анан бир күнү дагы ошо эжесин тээп аткан экен. Чуркап келип тепкенде корос кайтыш болуп кетти.
Ал корустан мен ал корус менден эле коркчу. Үйдөгүлөр бар ошо корустан коркот. Эчким жумуртка албайт деп окуна барчу. Назира жумуртканы алып келдик, мен келатканда тиги корус капталдап каччу да. Мектепте кайсы сабактарды жакшы окуду? Математиканы жакшы окучу. Орус тилин жакшы окучу. Эме жана бала деринен деп коет го. Ушул кезде эмнеге шыктары бар эле Назира эженин? Чоңойгондо баягы Алина неме болуп калды да. Ырдап калды. Насихаттарды ач. Кичкенеден ал 6 жашынан баштап колунуз жетти да. Мандолин, аккордеон, бүттөрү жетчү. Мен клоун болом дечи. Клоун деген эми билбейт да. Агеса мындай кудул деген жок болчу да. Клоундар эле сектен. Клоундар болчу. Мен чоңойгондо клоун болом. Сиз өзүңүз ушундай ушул кызым ушул кесип несі болсо экен деп мындай энелик бир жүрөгүңүздө бир сезимдериңиз бар беле? Мен буну болбо деген бир эле артист жетет. Ким болушун кааладыңыз? Буну немеге медучилищага тапшырткам да. Болбой окуйга. Мен врач болуп. Врач болсун дедиңиз беле? Анан жестеси менен жашынып, Алина гастролго чыкканда автобус, анда автобустарда. Автобустун эң акыркысы жатып алышканда келип туруп көрүнбөйт. Сизге билдирбейт. Ошо кошо барып неметеле. Медучилищеде канча ай окудуңуз? Же окуган жоксуз башынан эле? Биз ушунда 89-жылы Мен төрөгөн кескен да? Ооба. Атам менен апам ушул үйдү салышкан, бияка көчүп келишкен да. Бишкекке. Бишкек, анда Фрунзе болчу. Мен ошондо 15 жашта. Анан кийин ата энем артынан ээрчип мен дагы бияка кетем деп, мени ошо 8 класс, анда 9 класс боло элек болчу да. 10га чейин окучубуз. Анан 8 класстан ошо медучилищега тапшыртып, анан өздөрү бияка көчүп кетип калышпай. Анан мен да окуйм деп артынан келип алдым. Анан бияктан медучилищега которобуз деди. Анан мен артист болом деп болбой эле анан эжеме сүйлөшүп, анан эжем раматылык биздин эме Такен Шаршевич деген кыйын балет мастери бар болчу. Ошонун би группасы бар болчу. Ошол жака анан би студия. Анан мен жашым жетпейт дегендиктен ошону пока бийлеп тур деп, ошонун группасында бир 7 айдай бийледим го дейм. Анан мага повар болосуң деп повардын окуусуна киришпедим. Повар окуусуна кирди анан. Окудуңузбу? Бир аз окудум, бирок эме практикага эле жөнөтүп эле да. Анан мамам берде чулочный фабрикада иштечи да. Анан столовыйна жөнөтүп деп отуруп алып, бир кап сайыз пияз, картошка ошондо окудум да. Анан кийин көзбөн жашап, үйдөн кылбаган окаттан бияктан ушинтип повардын окуусунда окуп калдым. Анан кийин Казан аяк университетине тапшырган бойдон кеттим. Казан аякка чейин кандай тамак, аш жасачы, деги эле ошол турмушка кандай даярдадыңыз? Бул суроого биз урматтуу телекөрүүчүлөр музыкалык тынуубудан кийин кайтып келели.